Арстанбап айылынын дээрлик бардык дүкөндөрүндө жаңгак майы сатылат. Кумкана айылынын тургуну Айымпаша Өзгөнова жаңгак майын алуу үчүн базарга атайын келген. Бул өзү тарыхта жаңга ак болуп эсептелет. Жаңга ак организм үчүн өтө пайдалуу. Ошон үчүн жаңгак деп аталып калган. Жаңга ак экен да, денеге өтө пайдалуу. Шуну издеп атайын алганы келдим. Башкаларга дагы айтам, ушуну жаңгактын майын пайдалангыла. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жаңгак майын тээ илгертиден тамак ашка, медицинада да колдонуп келген. Бара-бара жаңгактан май чыгаруу процесси кыйла жеңилдеген. Ишкер Эркин Кадировдун айтымында май чыгаруу үчүн мурункудай 1 күн эмес, 10 эле минут жетиштүү. Жаңгактын маңызын чыгарып келишет. Кээ бир кардалар өздөрү магызын алып келип, майын чыгартып кетишет. Айылдагы жаңгактарды алып, анын май чыгаруу үчүн камдайбыз. Атайын буйрутма түшкөндө айылдагы жаңгак чагып, маңыз чыгарган ишканалар менен иштешебиз. Алар бизге маңызды даярдап беришет. Бул жерде бир эле биз эмес, маңыз чыгарган ишканада 100гө жакын үй бүлөнү иш менен камсыздайт. Эркин Кадиров жаңгак майын чыгаруу үчүн май жубазды атайын долбоордон утуп алган. Ал жаңгак майын бөтөлкөлөргө куюп, дүкөндөргө өткөрөт. Бул ишти атасы менен баштап, азыр эми кол алдында жумушчуларды иштетет. Айылда баары шаарга, Россияга кетишти. Мен да кетсемби деп ойлондум. Бирок атам жибербеди. Ушул жерде иштеп жүрүп, май жубазды немистердин долбоорунан утуп алгандан кийин биротоло бул ишке кириштим. Арстанбап айылында миграция маселеси күч. Эркин Кадировдун дос тааныш, айылдаштарынын көбү иш издеп чет жакка кеткенин айтат. Өзү минтип үй бүлөлүк иш баштоо менен мекенинде калган. Ал азыр жаңгак майын чыгаруу ишин ийне жибине чейин үйрөнүп алган. Майды чыгарып жатканда тазалык абдан маанилүү. Атайын кийимдерди кийип, анан баштайбыз. Биринчи жаңгактын тазалыгын, анын өңү түсүн текшеребиз. Эгерде кара маңыз болсо, анда май кыткылдаан берип калат. Ошондуктан ак, чоң, бир түрдүү маңыздан таза май өндүрүлөт. Жаңгактан май чыгаруу процессинде ашыкча зат калбайт. Майын кардарларга сатса, жаңгактан калган чыгындыны тоют үчүн сатылат. Жаңгактан эч кандай ашыкча чыгынды чыкпайт. Анткени маңызын алганда кабыгы тандырга жагылат. Ал сонун отундун альтернативасы болуп эсептелет. Маңыздын май чыгаргандан кийинки калдыгы мал жандыкка тоют болот. Жаңгактан косметикалык каражат, шампунь, самын чыгаралы деп келген кардар менен сүйлөштүк. Дагы майдан чыккан чыгындыдан кондитердик азыктарды чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ишке ашып калсак халва, таттууларды чыгарсак деп пландап жатабыз. Жаңгак майы тамак ашка көп колдонулот. Ушул эле кезде анын дарылык касиети да көп. Ишкерге буйрутма Араб Эмираттары, Япония, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандан да түшүп турат. Жергиликтүү эл жаңгакты майынан тамак ашка алышат. Мындан сырткары калмендиге деп атайын келип, алып кеткен учурларда болот. Жаңгакты майы даамдуу болот. Аны жегенде жаңгак чыттанып турат. Чет мамлекеттен келген туристтерге атайын жаңгак майынан калменде да жасап беребиз. Аябай таң калышып, тамшанып жешет. Негизи бизде эң чоң кардарларыбыз дүкөндөр. Алар тынбай алып турушат. Ал эми Японияга дагы 1000 бөтөлкө даярдап жибердик. Арстанбапка келген туристтер да келип алып кетишет. Азыр Өзбекстандан алармандар көп. Ишкер Эркин Кадиров өндүргөн майды чет мамлекеттерге чыгарсам дейт. Ал азыр Япония, Германияга сертификат алуу үчүн майдын үлгүсүн жөнөткөн. Ал эми анын май жубазы жергиликтүү элдин майын да тартып берет. Жергиликтүү эл биздин май жубазга ар түрдүү дана өсүмдүктөрүн алып келет. Күл карама, жаңгак, софлер, бадам, мисте алып келишет. Аларды тартып май чыгарабыз. 10 килограммга чейин алып келишсе, бекер тартып беребиз. Бул да болсо элге жардамыбыз. Эл ыраазы болуп, рахмат айтышат. Кыргызстандын токойлорунун 40,5 мың гектар жерин жаңгак токою ээлейт. Ал эми Арстанбапта дээрлик бардык токойлорунда жаңгак өсөт. Жергиликтүү эл жаңгак терип сатып күн көрөт. Ал эми жаңгак майы менен ишкердик кылган Эркин Кадиров элдин түйшүгүн жеңилдетип, жаңгак майын оңой жана тез сапаттуу чыгарып берет.